Бұл аптада жарық көрген гезит беттеріндегі маалыматтар менен таныштырып, студияда Шерқол Тұрғанбаев, саламатсыздарбы. Узап бараткан аптада интернет сайттарына жарияланып, сіздерге сунушталган материалдардан орчундуулары назарыңыздарда. 19 ноябрь дүйшөмбү. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Узарбек Жылкыбаев жума сайын Бишкекке каттап, депутаттардан, чиновниктерден, туугандарынан, досторунун тоюнан башы чыкпай жүрөт. Аталган облуста карапайым калктын турмушу начар, социалдык көйгөйлөр арбан. Бир эсе күздөгү ооруп жыйуу убагында кыйынчылыктарды билесиздер. Мына ушундай шартта губернатор элге эмгеги, иш билгилиги менен үлгү көрсөтүүнүн ордуна шарактаган тойлордун төрүндө отурганы жакшы көрүнүшпү? Бизде жогорку чиновниктер иштебей эле мааракелерде, тойлордо сөз сүйлөшүп, казык арта, чучуктан чайнап жүрүшсө, кайдагы өнүгүүнү айтабыз. Мындай көрүнүш жалгыз эле Жылкыбаевга тиешелүү эмес. Дээрлик бардык жогорку чиновниктерге кулак кагыш кылмакчыбыз. Президент Сооронбай Жээнбеков дал ушундай тойлорго ашкере убактыларын бөлгөн жетекчилерди жазалабаса болбой калды. 20 ноябрь шейшембе. Мурунку бийликтин оту менен кирип, күлү менен чыгып, күн сайын күпүлдөп, гезит бетин бербеген Анвар Артаков чээнге кирген аюуда эле болду. Мурунку президентке ким каршы сүйлөсө, туурадан арсылдап чыга калган ала допучан акебиз керектүү учурда Карамушкинага окшоп калкан боло албай, башын ала качып кетти. Көрсө Анвар аке экс ажоого алда качан эле колун шилтеп, канына синген жөндөм менен бүгүнкү бийликтин көзүрлөрүн мейизге демделген ашка чакырып жүрүптүр. Карт бөрө кимдин тилин кантип табышты билет экен да. Эгер максаты ишке ашып калса, башка обондун негизинде кайрадан даврага түшкөнү даярбы. 21 ноябрь шаршембе. Президент Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңештин төрагаларынын жана премьер-министрлеринин экстерин түгөлү менен чакырып, акылын уккан болду. Эми ошолордун кээ бирлеринин аты жөнүн атап алалы. Алар Апас Жумагулов, Феликс Кулов, Турсунбек Чынгышев, Амангелди Муралиев, Игорь Чуденов, Зайнидин Курманов, Адахан Мадумаров, Алтай Бөрүбаев, Ахматбек Гелдибеков, Айтыбай Тагаев, Марат Султанов, Ишенбай Кадырбеков, Кубанычбек Жумалиев, Чыныбай Турсунбеков жана башкалары. Мына ушул аты саналгандардын баары эл оозунда жаман сыпаттама менен айтылып келет. Булардын тазасы жок. Анан байкуш президент булардан эмнени үйрөнүп куурады? Кантип коррупциялык жолду баскандыбы же өкмөт менен парламенттин ишин аксаткандыбы? 22 ноябрь бейшембе. Элге берген куруттан неге мени куруткан деген эл ичинде накыл кеп бар. Анын сыңарындай тизмеге ылгабай эле баарын киргизип салыптыр. Маселен Игорь Чуденовдун кандайча өкмөт башчы болуп калганын ким билбейт? Баары эле билет. Аны кадимки Максим ошондой даражага жеткирип койгон. Анткени кадрлар маселесин ошол жигит чечип калган. 2015 жылкы парламенттик шайлоодо Игорь мырза бир болдун этегине эрмешип депутат болгон. Анын жол жобосун кылбаса балени мандат алат беле. Миңдеген доллары бар үчүн катарга кошулуп калганын көрүп эле турбадыкпы? Тилекке каршы эзелке кыңыр иштери үчүн мандатынан кол жууду. Ошондой каарманды кеңешин берет деп ажуунун маанилүү жолугушуусуна кошуп койгону көпчүлүктүн ичин жылытпады. Тескерисинче кыжаалат кылды. Ансыз деле Чуденов укмушта идеяларын чачырата алган жок. 23 ноябрь жума. Депутаттар жалпы жыйынга жумасына болгону 2 жолу гана жыйналышат. Буларда такыр эле уят сыйыт деген калбай калды окшойт. Элден деле уялбай калышты. Башка күндөрдө айтпайлы, эми кур дегенде ушул жалпы жыйынга да жыргатып катышпайт. Кече мисалы түшкө тыныгуудан кийин мамлекет үчүн маанилүү делген социалдык фонддун бюджети, коопсуз шаар долбоору боюнча бир катар маанилүү маселелер каралмак. Алар болсо жок. Жыйынга төрагалык кылып жаткан вице-спикер Асил Кодыранова депутаттарды иш бөлмөлөрүнөн кайра-кайра чакыртып жатып, араң дегенде арадан 30-40 мүнөт өткөндөн кийин залга 15ке жетпеген депутат эптеп толду. Мамлекеттин эсебинен олчойгон акчаларды алып отурган да ушулар. Ушундан көрө тарап эле кетишпейби десең. Ачык саясат гезитинин 23 ноябрда чыккан санын карап көрөлү. Учурда коррупцияга каршы күрөштүн үзүрөн АКС башчысы Сагынбек Исмаилов ойда көрүп жатат окшойт.
Ал коррупцияга айыпталып камакка алынган жана камала элек löктөр менен тымызын сүйлөшүп, алчусын алып капчыгын кампайтып жаткан жокпу? Бизге жеткен маалыматтарга таянсак, Исмаилов ушул тапта Бишкек шаарынан элиталык батирлерди алууга жетишиптер. Албетте бул маалыматты коргоо кеңеши текшерүүгө алса эмнеге болбосун? Жел болбосо дарактан учу шуудурабастыр демекчи, мындай маалыматтар жөн жерден эле чыга калбайт. Андыктан Исмаилов бул маалыматтар боюнча акчеп көктеп жооп берип койсо болчудай. Жогорку кеңештин депутаты Эльвира Сурабалдиева коомдун бүйүрүн кызыткан жаңылыкты жар салды. Эл өкүлү парламентте лифттен аны бейтааныш бирөө кучактаганга аракет кылганын айтып чуу жаратты. Жогорку кеңеште бул окуя кызуу талкууланып, Эльвира айымга ичи элжирип кучактагысы келген адамга түшүндүрмө жүргүзүлмөй болгону айтылды. Социалдык тармактарда Эльвира айым айткан окуя ар өңүттө талкууланып, кунаажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзөбү дегенге чейин пикирлер орун алды. Кыскасы депутат айымдын жорогу кыйла эле тамашага салды. Буга чейин дагы бир депутат Дастан Бекешев жогорку кеңештен туалетине кирүүгө мүмкүн болбой калган сасык экенин айтып, элдин эсин оодарган. КСДПдан чыгарылган Иса Өмүркулов фракция лидерлигин өткөрүп бергиси келбей интрига кылууда. Мыйзамга ылайык партиядан чыгарылган адам фракция лидери болуп отурууга укугу жок. Бирок Иса мырза аны түшүнгүсү да, уккусу да келбей, атасынан мураска калгандай ордун бошотуп бербей догун артууда. КСДП фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Өмүркуловдун жорогун сындап, анын фракцияны жетектеп отурганы мыйзамсыз экенин, аны лидер катары тааныбай турганын айтты. Ырасында партиядан чыгарылган Өмүркулов кантип партиянын атынан сүйлөйт деген суроо туулат. Мындан улам Өмүркулов ансызда калбай калган аброюн жер менен жексен кылып тепсендиге калтырбай, ордун бошотуп берсе жарашмак. Мансаптын кулу экенин далилдебей. Кыргызстандын Кореядагы мурунку элчиси Кылычбек Султан Кыргызстанга келди. Буга дейре Кылычбек Султан 12 октябрда Кыргызстандын Түштүк Кореядагы элчиси кызматынан бошотулган. Ал өлкө башчыга ачык кайрылуусунда тышкы иштер министрлигинде мыйзамсыз иштерди жар салып, президенттин көңүл буруп коюшун суранган. Президент Сооронбай Жээнбеков андагы маалыматтарды текшерүүнү Коопсуздук кеңешинин катчылыгына тапшырып, жыйынтыгында Кылычбек Султан өзү иштен алынган. Натыйжада Кылычбек Султан чет өлкөдөн баш калка сураганын билдирген эле. Эми ал оюнан кайтып, өмүрүн тобокелге салып, Кыргызстанга кайтып келгенин билдирди. Ал Сооронбай Жээнбековдун саясий шоусун көрдүм деп айтып, саясий күрөшкө бел байлап келгенин кыйытты. Эми бийлик менен күрөшкөнгө эрки жетээр бекен. Экс-президент Алмазбек Атамбаев камакта жаткан Садыр Жапаров жана Ысык Көл облусунун мурунку губернатору Эмилбек Каптагаев туурасында кызык кепти айтты. Ал өз сөзүндө Садыр Жапаровду камакка алууну Эмилбек Каптагаев суранган деп билдирди. Эмилбек Каптагаев дароо чычалап калп айтып жатат деп актанды. Сыягы барымтага алынып, губернаторлук кызматтан кол жууган окуядан кийин Атамбаев эч бир кызматка койбой койгонуна таарынып, ошол учурдагы Жапаров боюнча айткандарын танып, азыр башкача сайрап жатканын элдин баары билет. Анткени эмнеге ошол кезде эле Саруудагы ызы чууга Садырдын тиешеси жок деп айткан эмес. Ал кезде кызыкчылыгы башка болчу. Эми болсо Атамбаевке болгон ич күптүсүн чыгарыш үчүн экс-президенттин айткандарын калпка чыгара албай эси ооп жаткан учуру. Башкы прокурор Өткүрбек Жамшетов такыр эле алсыз мажирөө экен. Коррупция менен күрөш тандалма мүнөзгө өтсө, прокуратура тармагында башаламандык орун алууда. Мына, ошто прокурор өзүн өзү асып алган айтылды. Ал иш иликтенип бүтө электе Баткен облусунун прокурору Мамат Жакапов киши колдуу болуп өлтүрүлдү. Анын сөөгү таңкы саат 6:30 чамасында Баткен шаарынын Кызыл жол кварталынын батыш тарабындагы Танги өтөк участкасында табылган. Прокурордун өлүмүнө шектүү катары Баткен облустук капиталдык курулуш башкармалыгынын башчысы Калыков камалып, маркум экөө пикир келишпестиктен уруша кетишкенин билдирген. Өткүрбек мырза болсо, эт эмесче чел эмес отурат. Башкы прокурор болуп келгенден бери эмне иш жасап жатканынын дайыны жок. Жогорку кеңештин депутаты Табалды Тиллаев иштеген пенсионерлер айлык же пенсиясын гана алсын деген маселени кабыргасынан койду. Бул жагдай коомчулукта кызуу талаш тартыш жаратып, депутаттын дарегине ачуу сындар айтылды. Ырасында депутат көтөргөн маселеде данек бар. Анткени учурда Кыргызстанда 648 миң пенсионер бар экенин, алардын 40 миңи мамлекеттик кызматтарда иштейт. Пенсияга 50 миллиард сом жумшалат.
Бул өтө олуттуу цифра. Демек пенсия маселесинде мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү зарыл. Укук коргоо тармагында кызмат өтөп, анан 35 жаш кураганда 15-20 миң сомго пенсияга чыгып иштеп жүргөндөр бар. Ошол эле кезде өмүр бою мугалим, врач болуп иштеп 5 миң сом пенсияга чыгып, анан аргасыз иштөөгө мажбур болгон жарандар көп. Мына ушул теңсиздикти жоюу шарт. Мамлекеттик архитектура жана коммуналдык чарба агенттигинин башчысы Бакат Абдиев туурасында сын пикирлер арбын айтылып жүрөт. Бирок бирда дың деп койбойт. Абдиев келгени агенттиктин иши мурдагыдан да кескин начарлап, коррупция тамырын жайганы да тиешелүү тармакка коңгуроо болуп кагылууда. Бирок азырынча жыйынтык жок. Мына кол алдындагы башкармалыктын башчысы Калаков деген кызматкери облустун прокурорунун өлүмүнө шектелип камалды. Бул каргашалуу окуя Абдиев башкарган тармакта башаламандык өкүм сүрүп жатканын ачыкка чыгарды. Айтмакчы, Бакыт мырза жакынкы эле аралыкта чет өлкөгө сапарга чыгып келгенден кийин кармалып, камалып чыкканы айтылууда. Бирок бул боюнча тиешелүү органдар үн каткан эмес. Бул жерде эмне сыр болушу мүмкүн? Балким Абдиев өзү же ак же көк дер. Азия Ньюс гезитинин номер 46 санын барактайбыз. Мегаком катары белгилүү Альфа Телекомдун логистикалык бөлүмүн жетектөөгө жогорку кеңештин депутаты Алиарбек Абжалиевдин бир тууганы Ихтияр Абжалиев келген. Бирок анын бул кызматка келишин коомчулукта президенттин куда сөөктө кызматка тартуу саясаты башталды деп сындап чыккандар болду. Анткени Абжалиев менен Жээнбеков кангуда. Ал эми Мегакомдун логистикалык бөлүмү эң кирешелүү тармак экени айтылып келет. Бирок Абжалиев бул кызматка киришпей жатып, өз ыктыяры менен ал кызматтан баш тартып арызын жазып кетти. Эмне себептен экенин депутат инисинен сурап көрдүк. Менсиз эле өзү жазыптыр. Мага чуруу-чуунун кереги жок. Мага ден соолук керек дейт сүйлөшсө. Түшүнгөнүм массалык маалымат каражаттарына чыгып кеткен каралуу маалымат бөлүм башчылыктан баш тартып кетүүсүнө себеп болду. Агамдын 2 диплому бар. Полковник, кезинде жетекчилик кызматтарда иштеген. Бөлүм башчылыкка эмес, жетекчиликке барса деле татыктуу, дейт Алиарбек Абжалиев. 13 ноябрда ИИБдин транспорт башкы башкармалыгынын башчысы Капар Батырканов 55 жашты багынтты. Коттуктайбыз. Анығында мыйзам алкагы менен караган күндө деле 55 жашка чыккан полковникти күн өткөрбөй эртеси ИИБдин өздүк курамы жонуна чепкен жаап, башына бакай калпакты басай кийгизип, көчүккө тепкендей пенсияга куушат. Капарыңар туулган күнүнөн соң көнгөн айлакерлигине сала дароо эмгек өргүүсүнө чыга качканы кандай? Карапайым жогору жакта жөлөк таягы жок полковниктерди 55 жашка чыккандын эртеси ит куугандай ИИМ системасынан кууп чыгышат. Капарчы ушул күндөрү ИИМдин орун басарлыгына же коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басарлыгына келүүгө даярданып жатканы, тармактан генералдыкты алмайын кетпесин кыйытып жүргөн үчүнбү? Кызык. Бийлик Капар Батыркановго кайсы эмгеги үчүн генералдыкты же орун басарлыкты ырыуулошу керек? Былтыр президенттик шайлоодо Жээнбековдун Чүй облусу боюнча штабын жетектеп, жеңишти Өмүрбек Бабановго алдырып ийгени үчүн жогору жакка жутунуп жатабы? Буларда уят, марал, кайсы бейтим менен деген түшүнүктөр жокпу? Сиздер бул аптада жарык көргөн гезит беттериндеги айрым макалаларга күбө болдуңуздар. Студияда Шеркул Турганбаев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.